2022 жылы 2020 азыр так эсимде деле калбады, бирок кайсы күн экен ушул жерде башталган. YouTube'да ал мезгилде башка болчу неме кир чыгууч, мына жерде отургуч бар эле. Ушул жерге отуруп алып YouTube'ду баштаганмын да. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы деп ошондо өмүрүмдө биринчи жолу айткам. Себеби биякта отоплениянын печкасы бар. Бияка эртең менен туруп балда ошо балам ойгон электе, ызы чуу электе от чакканча YouTube'ду кыла берет элем. YouTube 2022 болсо керек. Ассаламу алейкум достор, туугандар, катталуучулар. Көбү түшүнбөй да окшойт негизи маселе эмне болуп атканынча. Биз бага көптөн бери каналга видео чыгарбай калдык. Бир жыл мурун ушу былтыры ушул маалда балам бутум ооруп атат деп эле ыйлай баштады, анан түшүнбөй эле ортопедке алып барып, жүрөгүн текшертип, УЗИге салып, ошо бутуна ар кайсы нерселерди кылып почти бир айдай өттү да, ар кайсы жакка алып бардык, бирок буту такыр эле айыкпай койду. Анан айыкпай коюп бир күн жөтөлүп, 3-чү детский больницага жатып калды. Анан ошол жакта бир орус врач УЗИге салып көрөлү ичин деп, УЗИге салып, алар ичинен шишик байкашты да. Анан частныйга бир алып барыңыз, биз так билбей атабыз дегенден частныйга алып бардык эле. УЗИге салсак, алар дароо эле онкологияга алып баргыла деди. Онкологияга алып баргыла дегенде эле ушу бир жүрөк башкача шуу дей түштү да. Эми онкология дегенди буга чейин угуп жүрөбүз, билип жүрөбүз кандай нерселер экенинчи. Анан онкологияга алып барсак, врач бир көрүп эле баланын состояниясын көрүп эле нейробластома деп айтты да. Себеби балам бир айдын ичинде эле, почти бир ай, ушу 2 айга жакын болушу, 2 айдын ичинде аябай арыктап, бир башкача болуп, тамак жебей, аябай башкача болуп кеткен да. Ошентип былтырдан бери онкологияда жаттык, ушу Кыргызстан элечи. Ушу жакшы врачтар, Кудайга шүгүр, аябай жардам берип, ошо 12 курс химия алдык. Операция болуп ичиндеги шишикти алдырдык. Бирок бул нейробластома аябай коркунучтуу бир, ошо шишиктер да негизи злокачественный менен доброкачественный болуп бөлүнөт экен. Бул злокачественныйдын агрессивный вариантына кирет экен да, коркунучтуу рак оорусу экен. Буну шишикти алган менен деле ал метастаз деп коет экен. Эми бул түшүнүктөрдү эми эле угуп атам мен деле. Уулуу заттарды чыгарат экен да, ошо рак клеткаларын таратып ийиши мүмкүн экен. Туура эмес айтып алган болсом кечиресиздер, негизи мен түшүнүгүмдө ошондой болуп атат да. Анан эртең ол шишикти алган менен эртең башка жеринде шишик пайда болушу мүмкүн экен. Ошого азыр балам сухой химия деп коет экен, дары ичип атабыз азырынчачы. Анан дальше кандай кылабыз изилдеп, жакшы пешенебизге ушу бир немеден, Турциядан бир врач келди, аял врач экен. Ошо именно ушул варианттарды дарылаганча, онколог. Анан ошол менен ошодон консультация алсак, PET-CT деген аппарат болот экен. PET-CT деген аппаратка түшсөң, ал $750 экен, түшүшүн немеде, Турцияда. Ошол полностью чыгарып берет экен да, денеде ошо раковый клеткалар барбы, бар болсо кайсы жеринде бар, кандай болуп атат денеси негизи. Анан ошого түшкөндөн кийин алар лечениясын айтат экен, кандай лечение кылабыз. Ошол эгер кызылдар бар болсо, дагы раковый клеткаларчы, химия аласыңар дейт, 6 курс. Анан эгер шишик дагы пайда болгон болсо, операция кылабыз дагы. Андан кийин пересадка, костный мозг кылабыз дейт да. Анан мен буга билишимче ал жакта химия терапиянын бир эле курсу $6000ден $12000 чейин болот экен. И пересадка костный мозг $27000 чейин болот экен да. Ошондо 6 курс химияң эле $6000 болгондо деле уже $36000 болуп кетет экен. А эгер андай чыкпаса дейт, эгер денесинде жок болсо, эч кандай раковый клеткалар жок болсо, анда сухой химия жазып берем, бирок иммунотерапия кылыш керек дейт да. Иммунотерапиянын бир эле курсу $17000 $22000 чейин болот экен. Ал дагы 5 курс болобу, ушундай экен. Эми элестетсеңиздер, 5 эле курс $100,000.
Анан биз азыр $50.000 деп чыгарганыбыздын себеби эми ошо ортосун ала берели. Кудайым буйруп ошо элибизден ошол акча чогулуп калса бизге деле чоң жардам болот деп ниет кылып баштадык негизичи. Анан Дордойдо дагы ошо YouTube каналды баштадым эле ошол үйдө жашап жүрүп. Ошо Дордойдо үйүм бар да, ошону саталы деп ниет кылып атабыз. Ошо сиздерден суранарбыз. Ошо колуңуздардан келишинче жардам кылсаңыздар. Анан дуа менен ар бир намазыңыздарда бизди дагы эстеп дуа кылып. Анан азыр ошо балам экөөбүзгө загран тапшырдык эле, азыр барып баламдыкын алып келдим. Баламдыкы эртерээк чыга турбайбы? Меники чыгы элек экен, ошо меники да чыкса Кудайым буйруса. Ошо азыр канча акча топтолсо ошо менен кете беребиз да. Ал жактан результатын билип, анан кандай болот экен, канча сумма керек болот экен билип, Кудайым буйруса сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин дуаңыздар менен иншалла балам айыктырып келебиз деген үмүт менен жөнөп атабыз. Ушундай. Негизи эми бул YouTube каналды баштаарда ушу бир 500.000 подписчик топтосом Кудайым буйруса жакшы неме менен, жакшы маалыматтар менен ушу YouTube'га чыгам деп ниет кылат элем. Бирок эми Алланын каалоосу болду. Ушундай чыгып калдык. Ошо эми балам себеп болуп калды, эми ушундай чыктык. Ошо буга чейин деле которуп атасыздар, дуа кылып атасыздар, жакшы ниеттериңиздерди жазып атасыздар. Баардыгыңыздарга рахмат. Колдон келишинче мен чыгарган сүрөттөрдү, видеолорду таратып атасыздар. Рахмат баардыгыңыздарга. Алла разы болсун. Ар бир кылган жакшылыгыңыздар өзүңүздөргө жүздөп, миңдеп кайтып келсин. Үй бүлөңүздөрдө эч качан жамандык болбосун. Ошо оору сыркоодон алыс болуңуздар. Ошо мындан да көбүрөөк жардам кылып, ошо видеолорубузду бирөөлөргө таратып, маалыматты жеткирип, колуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздар. Баардыгыңыздарга рахмат. Бул нерсени эч кимдин башына салбасын. Ошо балам буйруса ден соолугу бекем болуп кетишине жардам бериңиздер, көмөк көрсөтүңүздөр. Баардыгыңыздарга рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.